депутаттар тарабынан мен, Рысалиев, Душалиев, Жорабеков, Келдибаев жана бир топ эксперттер менен бирдикте доступное жилье программасын жакшыртуу механизмдерин иштеп чыкканбыз. Тагыраак айтканда, мамлекеттик ипотеканы 4%тан берүү механизмин иштеп чыгарганбыз. Ушуну депутаттар өзүнчө карабай, ушул экинчи окууга чейин Замирбек Марипаевич сиздерге сунуш катары киргизет элек. Экинчи окууга чейин эгер биринчи сунушубузду кабыл алып киргизсеңиздер, комплекстүү түрдө бир жакшы болот эле деген ойдобуз. Ошонун алкагында ушу комитеттин чечими менен күчтөнүп алалы эле деп ушул сиздердин алдыңыздарга, депутаттар, урматтуу депутаттар, сиздердин алдыңыздарга алып келип отурабыз. Эмне үчүн бул мындай нерсе чыкты? Баарыңыздарга маалым болгондой, доступный жилье программасы эмне үчүн түзүлдү эле? Чындыгында биз ойлогондой болдубу? Чынында биздин дарыгерлер, мугалимдер, маданият кызматкерлери, мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер үйлүү боло алыштыбы? Атына жараша заты дегенде доступный жилье элге чындыгында доступный боло алдыбы? Тилекке каршы жакшы көрсөткүчтөргө ээ боло алган жокпуз. Себептери: эң биринчи себеп бул баштапкы төлөм, первоначальный взнос деп айтылат. Бул боюнча ГИК жакшы сунуштарын алып келди, бирок толугу менен бул маселе чечилбейт. Кичине болсо дагы жеңилдетүү жакшы бир шартын киргизди. Экинчи чоң маселе бул пайызы. Пайыз өлчөмү деле бизде азыркы учурда чоң. Мен мына ГИКтин атайын өзүнүн сайтынан алып чыктым. Ошол жерде маалыматка ылайык, бул жерде ГИКтин жана коммерциялык банктардын маржасын эсепке алганда 14-16% түзөт деп жазылып турат. Эми айтылгандай эле, негизинен мындай ипотека жарандарыбызга жеткиликтүү эмес экенин айта алабыз. Үчүнчүсү бул дагы бир негизги проблема. Үчүнчү проблема бул үйлөрдүн кымбаттыгы. Биздин программабыз арзан турак жай деп аталганы менен кымбат турак жай болуп калатат. Мисал катары келтирсем, мына Нарын шаарында курулган үйгө бир кичине токтолуп кетейин дедим эле. Нарында азыркы система боюнча көңүл бурсаңыздар, сол жакта действующая система реализации, ошол боюнча мен бир мындай эсеп кылдым эле да. Ошол эсепке ылайык азыркы кайсы жерде сүйлөп атышат? Эч жаап болчу. Бул система боюнча мына Нарындагы курулган үй боюнча кичине кыска токтолуп кетейин. Ошол жерде 1 чарчы метри $580 болду да. 6 метр квадраттан чоң эмес үйлөр курулган. Ошол эң чоң 60 метрди алсак деле $34.800 болот экен. Же башкача айтканда 2.401 миллион сом болот экен. Баштапкы төлөмдү орточо эсеп менен 30% төлөгөндө 720.000 сом, 360 сом болот экен. Эми мындай акчаны Нарындын биздин мугалимдерибиз кантип төлөйт эле деген суроо жаралат да. Мейли карыз алып башка жерлерден туугандарынан топтоп эптеп ошол акчаны төлөсө деле первоначальный взносто. Андан кийинкиси бул пайыз маселеси чоң маселе болуп турат. Сайтта белгиленгендей 14 эмес, мен 9 минималды 9 төлөм менен алганда 12.666 сом төлөйт экен. Эми биздин мугалимибиз 8.000, 9.000, 10.000 сом орточо алса, ал даже өзүнүн азыркы төлөп аткан төлөмүн толугу менен жаба албайт. Ал ар бир айда карыз алганга муктаж. Ошентип атып 15 жылда бул үй $34.000 турган үй $67.000 айланат. $67.000. Эми өзүңүздөр ойлоп көрсөңүздөр, урматтуу депутаттар, кантип ушуну биздин жөнөкөй мугалимибиз, жөнөкөй врачыбыз төлөмөк эле. Счетный палатанын эмеси боюнча, корутундусу боюнча ипотекалык кредит боюнча ай сайын төлөнүү суммасы 29.567 сом деп жазылып атат. Официалдык корутундусу боюнча. Ипотекалык кредит алуу үчүн үй бүлөдө 2 адам иштеш керек жана эмгек акыдан тышкары кошумча киреше булактарына ээ болуш керек деп зарыл деп жазылып турат. Бул чындыгында ушул эле биз категорияга тилекке каршы алынган ипотека болуп баратат да. Эми мына дагы көңүлүңүзгө буруп коеюн, кантип азыркы система иштейт. Минфин 1% кредитти берет. ГИК баягы первоначальный взноска байланыштуу 2-3-4%дан биздин коммерческий банктарга берет. Коммерческий банктардын саны азыр 14 коммерческий банк тейлеп атат. Ал дагы 4% кошот дагы, ошонун аягы менен 9%дан 16%га чейин биздин жарандарыбыз алып отурат да. Биз эмне демекпиз?
Биздин ушул система менен 14.702 жараныбыз катталса, 3.799 жараныбыз үй алыптыр да. Мындайча айтканда, ушул система менен 26% биздин элибиз ипотека алыптыр. Негизги дагы бир корутунду 1718 адамдыкын счетный палатанын корутуусу менен четке калган список боюнчачы эл ала албай калган да. Негизи эле муктаж болгондун саны 1 миллион биздин калк. Эми эмне кылсак болот? Биздин кандай сунуштарыбыз бар? Замирбек Марипаевич, эми бул сунуштарга бир көңүл буруп койсоңуз, мүмкүн чындап эле бир орточо бир чечим кабыл алып, мүмкүн ушул чечимибиздердин эки сунуштун үчүнчү бир комплекстүү бир сунуш мүмкүн пайда болоттур. Биз айтып атабыз. Минфин 1%-тен берет эле 2%дан берсин. Түздөн түз эле госбанктарга берсин. Жанагы биздин частный банктарга эмес, коммерческий банктарга эмес, биздин өзүбүздүн Айыл банк менен РСК банкка берсе, ал эми РСК банк өзүнүн пайызын кошуп, аягында ушул элге 4-5-6% менен берсе. Бул жерде эч кандай бир ГИКтин ролун азайткан жокпуз. ГИКтин ролу кандай болсо ошону бойдон жүргүзө берет. Керек болсо экинчи схемада да көрсөтөм, ролун чоңойтуп атабыз. Бул жерде маселе каржылануу. ГИК өзүнүн азыркы текущий активдери менен каржыланса, жана ошол биз Минфинге көбөйтүп койгонубуз үчүн Минфин өзү дагы ошол жерден прямой каржыласа. Негизинен эле ГИКтин дагы бир немесин карап чыксак жакшы болот эле, урматтуу депутаттар. Себеби ГИКте 109 миллион сом сарпталыптыр 2018 жылычы. 45 штатный единица бар экен. Ар бирине мындай бөлгөндө деле 2 миллион 725 сомдон айланат экен да. Эми башка расходтору бар, конечно, мен мындай орточосун деле эсептеп койдум. Ал эми башка министрликтер ушул эле саны менен орточо эсеп менен 70 миллион сарптайт экен айыначы. Ушуга Минфин жана өкмөт көңүл буруп койсо, башка бир механизмдерин карап чыкса болот эле. Экинчи схема, экинчисин берсем, кийинкисине бул. Экинчи схема боюнча биз айтып атабыз, Минфин 2%дан берсин, же 1%дан калтырса деле болот, 2%дан берсин, ГИК деле өзүнүн пайызын кошсун. Бул жерде бир жаңы подразделение пайда болуп атат. Бул деген ГФР, өзүңүздөр билгендей жана Steam грантты берген, азыр анын аталышы бюджеттик кредиттерди башкаруу мамлекеттик агенттик болуп саналат. Анын негизги бюджеттик тарыхы 22, кредиттик тарыхы 22 миллиард сомдо. Толугу менен булардын дагы опыты бар деп эсептейм. Ошондуктан бул министрлик менен ГИКтин мурдагы коммерциялык банктар кылып аткан жумушту ушул эки органга бөлүп салсак болот эле. Ошо менен бирдикте Нацбанк эгер ГИКке факторинг берсе, анда дагы мен ойлойт элем ушул ГИКтин дагы ролу чоңоюп, пайыздардын түшүшүнө алып келет эле деген ушундай бир эки сунуш бар эле. Ушуну сунуш катары эле комитеттин чечими менен кичине күчтөндүрүп немеге берсек, өкмөт өзүнүн сунуштары менен чогуу биздикин карап чыгып, экинчи окууга киргизип аткан өзүнүн жана мыйзамга өзгөртүүлөргө мүмкүн чогуу алып келе эле деген мындай ниет менен жаздык эле. Дагы бир нерсени унутуп калыпмын, жана исламский принцип финансирования деген бар. Ошол исламский принцип финансированияны дагы эске алып койсоңуздар жакшы болот эле. Баяндамам бүттү. Рахмат көңүл буруңуздарга. Колдоп. Бул жакшы сунуш берип атат. Мына ГИКтин жильону алдын ала программасы түзүп, бул өтө ушундай ишке ашып калса, бул жакшы өтө жөнөкөй механизмдер бар экен, жана пайыздары төмөн түшөт экен. Ошондуктан урматтуу депутаттар, суроолоруңуз болсо берсеңиздер. Биз колдойбуз. Элфак Акунович, Марлен Абдрахмановичтин сунушун колдойбуз. Бул сунуштар бизге Марлен Абдрахмановичтанга чейин да бир топ эксперттерден сунуштар келген. Биз азыр ушуну берсеңиздер бизге официалдуу түрдө, биз өкмөт бир какой-то бир срокто иштеп, кайрадан сиздерге алып кирсек. Негизинен колдойм. Урматтуу депутаттар, Марлен Абдрахмановичтин сунушун добушка коем. Макул, каршы жок. Сунушуңузду биз чечим чыгарып өкмөткө жөнөтөбүз. Рахмат. Рахмат, урматтуу Рисалиев, Дүйшалиев, Жоройбеков, Келдибаев аттардан сиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Рахмат.